Урматтуу айымдар, мен бүгүн жаңы видео менен чыгып атам сиздерге. Мынакей ушундай шопер сумка. Магазинге барасыздарбы, саякатка чыгасыздарбы, конокко барасыздарбы, бул сумка сиздерге ылайыктуу. Бунун өзгөчөлүгү биз чоң шаблондон ушул сумканы жасайбыз. Раскладкасы аябай жука. Анан акырындап муну киргизип, анан бул сумканын баягы бекем дагы бул. Кийиси аябай бекем болду. Кийиси жумшак, жылуу. Мына көрүңүздөрбү? Мынакей. Ушу жука шаблонду салып, жука жүндү салып, анан чоң шаблонго сумкаларды кийистен жасасаңыздар, абдан жакшы сумка болот. Бекем дагы, кооз да болот. Жылуу, жумшак дегендей бүт ушул сапаттардын баары бир ушул сумкага кирди. Бул дагы жеңил аябай. Келиңиздер, урматтуу айымдар, мен менен бирге ушул мастер-класска катышыңыздар. Андан кийин лайк басып, комментарий жазып, подписка кылып коюңуздар. Шаблон алабыз. Шаблондун узундугу 1,5 метр, эни болсо 1 метр. Мен столума кенен чоң шаблон салдым дагы, формасы жумуркадай. Үстү жагы уштукой, алды жагы ушундай тоголок болот. Жүн салам, биринчи ак жүн салдым. Көргөндөй айым болсо могу башка өңдө, фиолетовый өңдөгө жүндү салып туруп, сулап, эми болсо берки жагын оодарам дагы, дагы экинчи жагындагы жүндү ак жүн салам, анан фиолетовый жүн салам. Шлейф машина менен мунун баардыгын азыр киргиземин. Мындай гипюр бар болчу менде, ошондой гипюрдан коздойм деп салдым. Шлейф машина менен үстүнөн иштетип атам. Жай раскладканы жылдырбай акырын жылдырып, аябай абайлаш керек. Шлейф машина жылдырып жибериш мүмкүн. Анан мына кырларын колум менен сүрүп, кырларын, анткени машина айыр жерге машина менен иштебейбиз, бүктөлүп калат, калың болуп калат. Ошон үчүн тегиз жүн кириш үчүн мен ошо кырларын акырын колдорум менен өзүмчө дагы эметем. Мына тарелканы алып, эми мага сумканын ручкаларын жасаш керекмин, кармак учтарын жасаш керекмин. Мен кичике эле тарелка алдым, анткени жүн чөйүлүп кетет. Карандаш менен чийип, кезип, кайчы менен кезем, карандаш менен чийип, кайчы менен кезип туруп, сумканын ручкаларын жасайбыз. Өтө жүн кире электе. Азыр бул чала кирди, анан ручкасын мен азыр бурап, өзүмчө башкача кылып киргизем. Бунун ручкасы тигилбейт, бир сумка менен бир болот да, ошон үчүн ручкаларын өзүмчө жасабай, сумканы бир туюк кылабыз. Кайчы менен кезип, анан эми мен үстү жагын, шаблондун сумканын үстү жагын азыр бурап, ручканы эметемин. Көрүңүздөрбү, мен акырын бир жагын бурап, мына тоголокту кезген тарелка менен тарткан тоголокту толук кеспейбиз, бир жагын ушинтип бүктөп коебуз. Мынакей, акырындап ушинтип тоголоктоп, сумканын ручкасы толук болот. Бул жактарында келиштире беребиз. Мынакей. Ийне менен мен бир сыра бекемдеймин, баягы жашнакалык кирсин деп. Ийне менен бүт шашпай, бүт кошулган жерлерин баарын сайып чыктым. Сайып бүткөндөн кийин эми ручкасын, кырларын, ич жагын, ак жүн болгон жагын акырын ийне менен бир сыра бүт жагынан окшош кылып, бир сыра тигип чыгам. Анан бул сумка киргенден кийин мен бул жиптерин баары сөгүп, кайра чыгарып алдым. Азырынча ушундай кылып эметебиз. Анан эми мына жана тоголокту мен ушинтип кезем, анткени бул сумканын баягы кнопкасы тигиле турган жер да, жапкычы. Сумканы култайбыз да ушу менен.
тоголоктоп ушинтип колубуз менен сүрүп берсек, клеенкага бирден сүрүп алып, анан баарын кошуп бир сыра сүрүп салсак, моундай болуп сумканын бул жапкычы болот. Ручкасына кармагычын сүрүп, кол менен столго сүрөбүз, кол менен эки алаканын ортосуна сүрө беребиз. Биздин максат бул ручкасы тоголок болуш керек. Анан ошо сумканын ооз жагын, үстү жагын биз көбүрөөк киргизебиз. Ылдый жагында ушинтип акырындап столго сүрө беребиз. Улам эметип, мен бул фиолетовый өң жагын, сыя өң жагын азыраак сүрдүм. Көбүнчө ушу иш жагынан ак жүн жакты сүрүп киргиздим. Азыр жүндөрдүн баары бир аз чала, кири, борпоң болуп туруп, бирок колуңар менен улам сүрүп, алаканын ортосуна сүрө берсе, бул бат кирет. Анткени бунун раскладкасы аябай жука да. Сумканы жука раскладка менен чоң шаблонго кылам десеңиздер, муну ушу шашпай улам жайдан эзалдырып столго сүрүп, ызык сууга салып, кайра чыгарып, кайра сүрүп, кайра ызык сууга салып, самындап, кайра сүрүп, ушинтип ызык сууга эң кеминде 5 жолу саласыздар. Салып, анан дагы аягында кирип калганда, сумка формасын окшошуп калганда, сумкага уже кичирейип, 2 эсе кичирегенде ызык сууга уксус коясыздар, 2 чоң кашык столовый ложка уксусту куясыздар, ызык сууга кайнаган, чайник менен кайнаган өтө ызык сууга салабыз дагы и коюп коебуз. Суусу муздаганча. Суусу муздайт, алабыз кайра ушинтип акырында көрүңүздөрбү, акырында ушул келебиз. Чапкылайбыз, ызык сууга салабыз, кайра чапкылайбыз, кайра сүрөбүз, кайра ызык сууга салабыз. Ушинтип мен бир күн эзалдырып, улам сууга салып, кайра самындап, кайра эзалдырып, ушинтип эметтим. Андан кийин уксуска салардын астында стиральный машинеге 60 градуска 1 саатка айландырдым. Сумканын формасы келишип калганда. Ноондай кезинде салганга болбойт. Анан кайра чыгарып, уксуска чылап, кайра уксустан чылап эметкенден кийин кайра ызык сууга салып, аны чайкап уксусунан. Ушундай мезгилинде биз стиральный машинеге салабыз. Кирип калды. Бирок мынтип караганда дагы бул чоң сумка болуп туруп да, аябай чоң сумка болуп туруп. Мен муну дагы киргизейин деп аракет кылып атам. Стиральный машинеге салып, кайра чыгарып, кайра илеп, кайра уксуска чылап, кайра чайкап туруп стиральный машинеге кайра киргизип, кайра айландырып, мен 2 жолу стиральный машинеге айландырдым дагы чыгардым. Ушинтип кол менен сүрө берсе, сумка мына кичирейип, формалары келишип. Мына жерден байкадыңыздарбы, гипюр өңү көрүнбөй калды, аябай кирип кетти. Жүн деген өзүнө аябай тартып алды да. Гипюр жумшак болчу. Жука да жумшак болчу. Бул көйнөктөргө, башка буюмдарга, кийимдерге ылайыктуу экен, бирок сумкага ушунча өңү да көрүнбөй калды. Мен бир сыра лезвия менен сүрүп, өңүн мындай ак жүнүн, фиолетовый жүндөрдүн үстүндөгү алып салып, кырып, ошондо деле бул гипюр көрүнбөй калды. Мынакей оңдоп атам, түздөп, оңдоп, бир жагы узун, бир жагы кыска болбосун. Сумканын өйдө жагы кичирээк болот, ылдый жагы кененирээк болуш керек. Бул уксуска салынгандан кийин кандай кургаса, ошол форманы сактап калат. Мен азыр ичине полотенцаларды ороп салып туруп, сумканын формасын келиштирдим дагы. Түп жагын, анан чет жактарын сүрүп, мынакей ушундай формага эмет койдум. Көрүңүздөрбү, шаблондун аябай чоң, аябай шаблон. Эми болсо кургагандан кийин
кнопкаларды тиктим, магнитиктерди тиктим. Анан жанагы тоголок ручканы кезип атканда тарелканы коюп туруп, бир тогологу жапкыч болду, бир тоголог чөнтөк болду. Мен бул чоң сумканын ичинен ачкычты жогото алам деп, ичине салгандан таппай калбайын деп туруп ачкычка ылайыктап ушул эмени чөнтөгүн тиеп койдум. Анан топчу кадап, баягы ачкыч түшүп калбасын сумкадан деп бекемдеп дагы койдум. Ичинен эми өзүнчө дагы бир чөнтөк болуп калды. Мынакей азыр мен мына жапкычын кнопка тигилген жерин, тагылган жерин бисер алдым, мончокторду, майда мончокторду алып туруп, анан клей менен клейлеп койдум. Ийне менен тикпей эле ушинтип мынакей улам астан мончокторду төгүп бердим, анан үстүнө клей койдум. Улам ушинтип куюрдум дагы, эми бекем дагы, анан мындай катуу да болуп калды. Мончоктору жакшы, аябай жакшы клейленди дагы. Бул эмеси жакшы экен. Ичине полотенцаларды салып, эме менен үтүк менен, ызык үтүк менен дагы бир сыра үтүктөдүм, формасы сакталсын деп. Полотенцаларын чыгарып кайра сыртынан да катуураак, жана кармагыч жерлерин да катуу болуп эметтим. Эми топчуларын тагып койдум, анткени алда кипирүү жакшы көрүнбөй калганда коздоп коеюн деп 4 топчу тигип койдум. Эми урматтуу айымдар, видео аягына жетти. Лайк басып, комментарий жазып, башкаларга да бөлүшүп, жүрө эми бар деңиздер, урматтуу айымдар, ошол видеону колдонуп, башкаларга да бөлүшүңүздөр. Ошо менин 40 кыз каналымда, урматтуу айымдар, ошо сумканын видеолору чыгып атат, көрүп коюңуздар. Эмки видеого чейин, урматтуу айымдар.